Bismillahirrahmanirrahim. Жергиликтүү коомчулукту колдоо программасын ишке ашыруунун алкагында Ош облусунун Кара Суу районунун Мады айыл аймагында жаңы жумуш орундарын түзүү максатында кондитердик азыктарды өндүрүү цехи ишке кирди. Кичи цех Ош Бишкек жана Ош Алай магистралдык жолдорунун ортосуна жайгашып, өндүргөн азыктарды айылдык аймактын базарларына, Ош шаарынын ар кандай соода түйүндөрүнө жана жакынкы айылдарга жеткирүү мүмкүнчүлүгүн берет. Ошону менен бирге коңшу облустарга да чыгуу ыңгайлуу. Биздин цех ушул айыл аймактын суроо талабы менен ачылды. Өзүңүздөр билгендей, биз грант жаздык. Ошол грантты ошо айылдын аялдары, жаштары колдоп беришти. Ошонун негизинде ушул цех ишке кирип отурат. Биздин чыгарган продукцияларга аябай спрос көп. Айыл аймактын жашоочулары өзү 35 миңден жогору, алардын ичинен 7 миң үй бүлө бар. Биз өзү чакан студия элек 5 адамдан турган. Эми уже 13 адам иш менен камсыз болду. Учурда кичи цехте 4 адам эмгектенет. Келечекте кызматкерлердин санын көбөйтүү пландалууда. Кара Суу райондук социалдык коргоо бөлүмүнүн, ошондой эле эл аралык жана коомдук уюмдардын жардамы менен жергиликтүү тургундар кондитер тармагында билим алышкан. Жана бул жаңы ачылган кондитердик цехке даяр адистер бар экендигинен кабар берет. Мен бул Айдажегеде окугандан мурда кафелерде иштеп, түнкү саат 1-2лерге чейин калып, аябай убактым уйкудан калып, окуумдан кеч калып, ошондой аябай кыйналчумун. Азыр бул Айдажегеде окугандан кийин өтө убактым да үнөмдөлдү. Анын үстүнө биздин азыр ушу айылыбызга ачылган өтө сонун болуп атат. Себеби бизде шаарга барып, жол кыра кетирип, ошондо окугандан көрө, иштегенден көрө ушул жерде өзүнүн айылда иштеген өтө бизге топ ыңгайлуу болуп жатат. Өтө сонун шарт десек болот. Жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоорунун алкагында айыл өкмөт тарабынан берилген имаратта 1 миллион сомдук оңдоо курулуш иштери жүргүзүлүп, 4 миллион 231 миң сомго технологиялык жабдуулар алынган. Касамин программасынын долбоорунун алкагында жүрүп атат. Ошол Арис коомчулукту колдоо программасы негизинде ошо биздин айыл өкмөткө жалпы 178 миң доллар өлчөмүндө акча бөлүнгөн. Бул акчанын 60га 40 кылып бөлгөнбүз. 60% ишкерлерди колдоо, 40% медицина тармагына бөлүнгөн да. Муну бөлөрдөн башка жалпы элдик мындай бир сурамжылоо жүргүзүп, анан элдин тандоосу менен медицина тармагында мына биздин Ошонча айылдагы больницага акыркы үлгүдөгү заманбап рентген аппарат сатылып алынды. Экинчиси болсо Мады айылына УЗИ аппарат сатылып алынды. Ал эми ишкерлик тармагында ошол 2 долбоор ишке ачты. Бири мына өзүңүз көрүп турган кондитердик цех, экинчиси Мады айылындагы сүттү кайрытуу цехи. Бүгүн ушул кондитер цехти бүгүнкү күнү ишке берип ачылышын кылып атабыз. Цехтин ишке түшүшү менен 13 аял киши жумуш менен камсыз болот. Кыйыр түрүндө пайда көргөн жалпы Мады айыл өкмөтүнүн эли ошондой 50 миңге жакын эл пайда көрөт. Мен келип ушунун кызматын айтып атты. Бул цех жергиликтүү элдин сырын сатып алып туруп, өздөрү жерден өздөрүнүн товарын өндүрүп чыгып элге кызмат көрсөтөт да. Негизинен ушундай Арис программасынын алкагында ушул долбоор ишке ачты да бүгүнкү күндө. Ал эми бул өндүрүш коркунучтуу калдыктарды бөлүп чыгаруу менен байланышкан эмес. Технологиялык процессте зыяндуу компоненттер жана заттар колдонулбайт. Башкача айтканда, Мады айылы үчүн бир гана пайда бар. Аймактык дүң продукция көбөйөт, жаңы жумуш орундары түзүлөт жана ошондой эле салык төлөмдөрү жергиликтүү бюджетке түшөт.